Мама, конечно, мен сонун таттымы? Папа, сонун таттымы? Эртең менен апа кушать хочу деп кеткен, ошо ойдон келген жок. Андай эч кандай мындай ооручу да эмес. Ырдачы, бийлечи, бийлегендерин көрсөң эле өзүн развить этсе, 6-7 жаштагы кыздай болчу. 2,5 колоска союп, 2,5 берди. Ошентип деген кызым деген көгүндө көмүлдү. Жайына кечинде көгүндө бердик. Чоң атасынын жанына алып барып. Операция жасайбыз деп айтыптыр. Биз баары эле жакшы болуп аткан, ушинтип анан каза болуп калды деп ошентип айтышыптыр. Силер айтпадыңар элеңер, эмне мага эчтеке деп айткан жоксуңар, силер сиваран менен эле кылабыз дебедиңер элеңер деп. Көрсөм колунда катетер турат. Издер турат эменин уколдун жан башында. Ооздору көп, кыйналган көрүнүп турат да, уже өлгөнү деген уже 1 саат, 1,5 сааттан ашыкта эле болгон окшойт, кыйнашыптыр кызымды. Боорун ачсам, боорунда тактар жана неме, боору күүзүп салышкан окшойт. Ушундай адилеттүүлүк болсун, башка балдар да ушундай страдать этпесин деп кызымды сойдурганга бардык. Ойноп турган балам анан ажырап, апа пока деген боюнча көргөн жокмун. Коштошкондой мамасы менен барып койдуна жатып келип атпайбы. Күнүгө папасына звонить этип, папа сени сүйөм, апа сени сүйөм деп турчу. Папа ыйлабачы, мен ыйласам коркуп атам дечи. Эчтеке ачпайт, жолдошум мындай катуу ошо эшикти түртүп мындай уруп салды да. Ошентип анан кирдик. Деп туруп колума да карматып койушту да кызымдычы көргөн бойдон ошо жакта столдо отура бериптир мени ыйлап. Кантип күндөр өтөт, алар болсо мына свобода жүрүшөт. Ташип Кыдыршаевич, сиздин өзүңүздүн балдарыңыз крышалары чыгып атыптыр. Сиз өзүңүз гана көзөмөлдөп ушуну аягына чейин жеткирип мага акыйкатты эме кылып бериңиз. Менин кызым да тынч жатсын. Мен аталар ошибка кылбагыла. Мына биз ошибка кылып алдык. Ушинтип балабыздан айрылып калдык. Күнөөлүүлөр жазасын алсын. Ушу кызымдын арбагы ыраазы болсун ошол. Кандай кылам? Фея болом деп. Жамтыл апа фея болом деп. Кетпеди фея. Алган даже феянын көйнөгүн кийген жок. Кыра жанмай. Апа люблю деп гана турчу эле. Фея болом. Анан сыйкырчу болом деп айтып. Сыйкырчу болуп гана учуп кетти. 18 декабрда Бишкекте стоматологиялык клиникалардын биринде 3 жашар кыздын тишин дарылап аткан убакта наристе чарчап калган. Кыздын ата-энеси дарыгер сиваран дарысын жыттатып дарылайбыз дегени менен ийне сайылганын, өлүмгө шалаакылык себеп болгонун айтышууда. Окуя кандай болгонун баштан аяк кыздын апасы менен чоң энеси медиа хабка толук айтып беришти. Алиянын тиши 13 ооруп баштаган. Байкуш кызым ошо 13 декабрь күнү эртең менен келип карасам эле жосналарында шишка пайда болуп калыптыр, гнойлор. Байкуш ыйлап деш такымдай врачтардан, больницадан коркчу да өзү. Ошол күнү мама менин тишим ооруп атат. Мен больницага алып баргылачы деп ыйлады да байкуш кызым. Түндөсү ошо апасы менен чогуу жатчу эле, уктап. Ошондо айтыптыр да, түнү бою ыйлап чыгыптыр, тишим ооруп атат депчи. Боздоп ыйлап чыгыптыр. Анан ошо 13 күнү папасы жумушта болчу да. Анан эртеси күнү ошол эме частный клиникаларды эметтик, барып кыдырып, анан эң акыры ошо жана Дентамакс деген эмеге балам 6 айлык балам бар, ошону ыйлап калгандан үйгө жолдошум менен кызым таштап мени кайра ошо эң акыркы ошо 4:40 жазылышыптыр. Анан ошол жака барып ушу консультация барып эметчи экен да. Ушу Дентамакска. Ушу Айганыш деген, Кадыркулова Айганыш деген стоматологко барышыптыр. Ошо стоматологко негизи жолдошум коллегасы эметиптир, баласынын тишин жасатыптыр да. Ошо Кадыркулова Айганыш деген стоматологко жасатканбыз. Баламдыкы буюрса жакшы болду тиши деп анан ошонун номерин бериптир, ошо Кадыркулова Айганыш деген стоматологдун. Анан ошого барып жазылышыптыр консультацияга. Телефондон 4:40 жазылып, анан 4:40 барышыптыр консультацияга. Тишин биринчи көрүптүр, осмотр кылып, ушундай гнойлор болуптур, в плачевном состоянии экен тиштер аябай. Байкушум
жасалаш керек экен. Өзү туруп ачык бере албайт мындай балдарды, биз ошентип подседация жасайбыз деп айтыптыр, түшүндүрүп баарын. Эч кандай там укол, инъекциядан кылбайбыз, ушундай седация менен кылабыз деп общий санап бериптир, 16 тиш деп санап бериптир. Астында ошо гной тиштерин возможно удалим. Болбосо, если нормально чыкса рентгенден, я сохраню деп айтыптыр тиштерин. Бир 4-4,5 саат занимать этет деп айтыптыр времясынчы. Ошентип анан макул болушуптур, анан акчасын санап бериптир 106 000 деп. Анан анализдерди тапшырып келгиле, даярдай бергиле деп айтыптыр. Анан анализдин ичинде ошо общий анализ крови, анализ на свертываемость, рентген грудной клетки, ЭКГ деген ошондой анализдерди бериптир. Аны деген жолдошум телефон өчүп аткандыктан эмеге менин телефонума номерин бериптир, мага жөнөттүр WhatsApp аркылуу. Анан ошо таң калганым, эмнеге мындай анализдерди негизи кагазга жазып берип, направление берип, врачтын өзүнүн печатин коюп бериш керек го. Антип эле ушу WhatsApp аркылуу кетирип коюптур да, мага ошонусу таң калыштуу болду. Ошентип анан 14 күнү ошентип эметип, 15 күнү тапшырышат анализди. Эртең менен алып кеткен кызымды, жолдошум жумуштан келип, мен дайындап койгом, ошентип анализге алып кетишип, ошол бүт айткан анализдерин тапшырышкан экен. Анан Евролаб деген эмеге барыптыр, анализ тапшырганы, лабораториясына. Аяка барганда ошо венадан кан алат экен да, ошо аны айтыптыр, сураптыр, эмнеге тапшырып атасыңар деп. Ушундай эмне, жолдошум айтыптыр, ушундай седация, тишин тазалатмакпыз десе, андай аллергия тест тапшырасыңарбы деп сураптыр. Анан ошо врачыңыздан суратыңыз деп анан мага чалып калды жолдошум, ушу сурап берчи, ушу стоматологдон ушу керек бекенби депчи. Анан мен чалдым, чалсам алган жок да, анан жаздым ошентипчи, на аллергия тест ушундай сурайт экен го, эмнеге силер сурабай атасыңар, керекпи негизи ошондой депчи. Жок, я же вам сказала то, что вот эти только анализы нужно сдать. Зачем деп, не надо деп ошентип ответ берди да. Анан мен баары эле тапшыртып кое берчи, балким может керек болуп калгандыр депчи. Деп анан баары венадан кан алып аткандан кийин мейли алып кое берсин деп аллергия тестти да тапшыртырдым да, керек болуп калат деп. Анан анализдерин тапшырып бүтүштү, анан мага чалды, эмне болду анализдер деп. Анан ошол эле күнү да, анан шаштырып атты, ошентип эми мага, если грудной клетка рентгени даяр болсо, немесе жүрөк тапшыргандары жанагы ЭКГлар даяр болсо сүрөткө тартып жөнөтүп ийсеңер, мен врачтарга көрсөтүп, анестезиологко көрсөтөт элем депчи. Потому что понедельник убакыт бош болуп калды, мен ошо эртерээк эле кыла берели деп айтты да. Эртерээк, потому что бир пациентим ооруп калды, ошонун ордуна силерди жазай берейин деп айтты да. Ага чейин Алиянын ден соолугу жакшы беле, эч кандай мындай ооручу да эмес, андай баладай болуп, мындай больницага жатып калып, мындай хронические заболеваниялар, андай эч нерсе андай жок болчу. Жөн эле мындай кээде ОРВ болуп, ушундай жеңил желпи эле оорулар менен ооручу. Андай мындай хронический, андай мындай деген оору эч таптаза. Бүт норма болуп чыкты, бүт. Дагы баламда болбой, даже ЭКГда жүрөгүн да текшерип коеюнчу деп ЭКГдан берип тактырып. ЭКГсы ошол жазына тапшырганбыз, грудной клетка бар болчу да. Анан ошо эми ЭКГсы балким жарабай калбасын деп эхосуна тапшыртып койдук. Эхо таза, анан мындай углубленно текшерет да, ошон үчүн мындай балким порог эмелери жок бекен деп да текшертип койдук да. Клиника каякта экен, ошол Интерлакстын ичиндеби же башка жерде? Алар ушу консультация барганда сураптыр жолдошум, эмнеге ушул жактан жасайсыздарбы, ушул эмени седация кылып уктатып тиштерин десе, жок, мен бияктан жасай албайм, биз жакта андай эме жок деп айтыптыр. Мындай операционный блок, ушундай эмелерибиз жок. Мен деген эмеден медцентрдан жасайм, при КГМа ошол жака барып
экинчи этажынан ошоктон жасайбыз деп айтыптыр. Бүт бар ошол жака келишет, анестезиолог бүт эмелер ошол жака барат деп айтыптыр. 17-си эртең менен бардык. Кап келгиле дептир. Эчтеке бербегиле деди. Можно до 9 покормить ребенка деди. Там жеңил желпи кылып элечи. Но потом после этого эчтеке бербегиле деп айтты. Желательно кечине жатаарда плотно покушайте, ошо менен эчтеке бербей эле койгула. Мен кызым суу ичким келип атат деп ошенткенен жаздым да эмеге, врачыбызгачы, стоматологубузга. Ушундай суу ичким келип атат деп айтып атат. Не кылайын, берейинби деп айтсам, макул, только чуть-чуть берип коюңуз, 1-2 глоток. Ошол анан больше бербеңиз деп айтты. Ошол бойдон эле алып бардым. Жолдошум келип калды жумуштан. Анан чогуу алып бардык ошо клиникага, медцентр при КГМга. Барганда эле панорамный снимок кылгыла деп өзү чалып калды. Бирөөңөр ошо панорамный снимок кылдырып бергиле, бирөөңөр деген эме регистрация кылып бергиле ошол экинчи этажда деди. Анан макул деп мен жолдошумду, тиги кызымды экөөнү таштап, силер панорамный снимок кыла бериңиздер, мен барып азыр регистрация кылып келе берейин деп бардым экинчи этажга. Барып регистрация кылдырдым, фамилия, аты жөнүн бүт жазып, ошентип регистрация кылдырдым. Анан ага чейин эле жолдошум менен кызым келип калышты. Анан стоматолог, анестезиолог бүт баары кирип кетишти ошо эмеге. Анан кире бергиле деп ошентип бизге айтты. Анан биз кирдик. Киргенде медсестра бизге бир палата бөлүп берди. 4-чү палата экен. Ошол жака отуруңуз, ошол жака эмеси бүткөндөн кийин, бүт тишин тазалап бүткөндөн кийин ошол жака чыгарабыз. Чыгарып, эс алдырып, уктатып, ошол жактан алып кетесиздер. Силер да ошол жерден күтүп турасыңар деп айтты бизге, түшүндүрүп. Анан кийин ага чейин эле анестезиолог кирип калды. Өзүн представлять этип, мен анестезиологмун, ушундай анализдерин көтөрүп, мен сурадым аябай кечке. Анализдери жакшы экенби, жакшы чыгыптырбы? Сен баардыгы жакшы, не волнуйтесь. Мурда кандай оорулар менен ооруучу эле деп сурады. Баардыгы жакшы, эч кандай хронический заболеваниялары жок. Бүт баары таза кыз. Сурадым, анализдери кандай чыгыптыр десем, кабатыр болбоңуз, жакшы экен баары. Аллергиясы жокпу деп сурады. Мен айттым, ошо кичинекей молочный изделияларга баары анча-мунча, бирок андай деле жок дедим да. Кээде кызыл чыгып калчу, бирок андай деле прям углубленный мындай эмеси жок дедим да. Десем, макул, все деди. Анда ошо жеңил кийинтип коюңуз, аяк биз жасай турган жер ысык деди. Жеңил эле кофта, бут кийимин кийгизбей эле коюңуз, памперс кийгизип коюңуз деди. Ошентип дайындап бүтүп. Мен сурандым, кызымды уктаткыча кичине кызымды астыма жаткызып туруңуз, мен кирейин, же болбосо мен болбосо жолдошум кирсин, уктагыча жанында болуп туралык дедик да. Десек, жок, болбойт, ал жер стерильный зона, аяка эч ким киргенге болбойт деп ошентип айтышып калышты. Киргизишпей коюшту такыр. Анан кызымды көтөрүп барып, жолдошум ошо операционный блоктун оозуна чейин көтөрүп барды. Анан дальше медсестра көтөрүп кетти. Саат канчада алып киришти? Саат ровно 12-де алып киришти. Биз 11:40 келгенбиз. Ошо 12-де бүт даярдап эметкиче 12 болду, 12-де алып киришти. Анан мен эметип аттым да, переживать этип эле вообще ошо оозунан, операционный блоктун оозунан кетким келбей эле, кете албай эле улам. Улам медсестраларды суратып, ошол жакта балдар да жүрүптүр, врач балдарчы, эркек балдар. Ошону суратып эле кирип сурап берип койчу, эмне болду кызым, уктаптырбы, жары жакшы экенби, жүрөгү жакшы экенби деп эле ушинтип суратып аттым. Десем эле, ооба жакшы, не переживайте, уктады кызыңыз, мына 12-15-те уктады, ошо уктап уже процесс башталды, тишин жасап башташты деп мени мындай успокаивать этип ушинтип коюшту да. Тишин жасатканга макулму, ошондой маска менен газ жыттатып, уктатып, анан жасаганга макулму деп кол коюп бердиңиз беле? Договор болот го, андайды мага предоставлять эткен да жок эч нерсе. Жөн эле ошо регистрация, бир медсестра при входе регистрация кылдыртты. Болгон ошол жака эле кол коюп бердим. Андай деле моундай договор болгон эмес да бизде, заключение мынтип ушундай макулсуңбу, тинтпей депчи антип. Андай эч кандай болгон эмес. Алып кирип кетишти. Алып кирип кетишти. Анан
кечке турдук, бир мен 30-40 мүнөттөй турдук оозумдачы кете албай. Анан мейли эми палатасына барып туралычы деп палатасына жүрдүк отуруп. Анан чыккандан кийин врач айтып калган да бизгечи эскертип, ушуну чыккандан кийин соок суу ичип калышы мүмкүн, йогурт ушундай деп, анан ошону ала берели деп ошентип эшикке ошо магазинге чыкканбыз. Ошолорду алып келе берели жөн отурбай депчи, даярдап деп чыкканбыз. Аякта бир эшикте 1 сааттай жүрдүк окшойт алып. Анан кайра келдик эмеге, ошол операционный блок жакачы, хирургический отделениеге келип палатага отуруп туралы деп ошол жакта күтүп турдук. Жолдошумду киргизбей койду палатага, анткени бир эле адам кириш керек депчи. Анан ошол жакта да күтүп турган бир эже бар экен, өзүнүн кызын күтүп атыптыр, 10,5 жаштагы кызын. Ал да подседация жасамак деп. Биздики наоборот молочный тиштерибиз түшпөй кыйналып жатат тоже деп айтты. Ошентип күтүп отурдук. Анан ага чейин эле жолдошум кирип келди. Чыдабайчы, мен деле күтүп отурайын ичинде деп. Анан ага чейин ошо айтып атпадымбы, бир эже да кызын күтүп отуруп, аны алып кирип келишти. Аябай байкуш башка мындай состоянияда экен да, мындай шалдырап, байкуш жаткырып, уйкусу келип, кечке уктады, бир сааттай уктап ошол жакта жатты да. Анан ал эже бир нерсе шекшегенсип айтып калды, мынтип, что-то я переживаю, мындай колунда катетер бар экен деп айтып калды да. Негизи у нас тоже был договор, то что мындай андай деле айткан эмес, только седация кылабыз и все, мындай укол сайып, анан мындай катетер будем вводить деп эч нерсе деп айткан эмес, андай деп айткан. Ошону шекшип калдым. Анан акчасын төлөгөнү барганда ошо медсестра мындай айтып алды дейт да, венага куйган эменин акчасын бересизби деп ошентип айтып алды дейт да. Аны эле угуп, мен сразу ошол анестезиологдун эмеси руководителине бардым, анестезиологиянын руководителине, жанагы ошол кишиге барып сурадым дейт, эмнеге силер ушинтип айтпадыңыздар беле, ушинтип севараны эле беребиз деп, эмнеге катетер колунда жүрөт, эмнеге уколдун издери жүрөт деп сурасам, мындай башкача болуп кетти дейт да. Башкача болуп, мындай жооп бере албай, мындай ал экстренный случай болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн катетер коюп коебуз деп ошентип түшүндүрүп берди деп айтты да. Ал эже да аябай переживать этип отурду кызына. Анан биз да аябай жолдошум экөөбүз переживать этип отурдук. Уже саат бизге айтканда 4 саат, ашып кетсе 4,5 саат болот деп. Анан 4:59 эметиптир, звуковой сообщение жөнөттүр WhatsApp аркылуу. Все будет, баары жакшы, я все колуман келгенин кылдым, тиги сутки сохранила, очень долгий процесс был, очень долгая работа, буюрса бүтүп калабыз азыр деп. Эми дагы бир 40 мүнөттөй күтөсүңөр, астыңкы челюсти калды деп айтты да. Ошентип макул деп, анан переживать этип эле аттым, сурачы деп. Улам андан мурун да медсестраларды билип берип койчу, тиги деп элечи, жакшыбы деп эле, баары эле успокаивать, жакшы эже, не переживайте деп эле ошентип атты да. Анан кийин эле 40 мүнөт өттү, ошо 4:59 ошол звуковой сообщенияны алма жөнөткөндө, андан кийин уже 1,5 сааттай өтүп кетти да. Ага чейин да чалып аттым, алган жок да, албай коюшту. Ой, тиякты операционный блокко барсак деле мындай киргизбей атышты да. Анан жолдошум чыгып кеткен бир убакта, ошо 1,5 саат өткөндөн кийин 40 мүнөт деген да. Чыгып чалыптыр, анан албай коюптур анда дагы. Анан улам врачтар ар бери чуркап атканын көрүптүр жолдошум. Ошол эметте аябай жүрөгү ооруп, мындай бир башкача болуп кеттим дейт да. Келип эле анан жолдошумду чакырып кетиптир врачтар. Бир кабинетке киргизип эле жүрсөңүз деп элечи, ушундай ушундай болуп кетти деп. Врач өзү да айта албай, аны сиз айтыңызчы деп бир башка врачка шылтап ушинтиптир да. Анан айтышыптыр ушинтип, биз баары эле жакшы болуп аткан, ушинтип, анан каза болуп калды деп ошентип айтышыптыр. Жолдошум кыйкырган бойдон эле ыйлап мага келди. Мен да кантип атып чыкканымды билбей, мындай ошо операционный блокко кирсем жабык, эчтеке ачпайт. Жолдошум мындай катуу ошо эшикти түртүп, мындай уруп салды да. Ошентип анан кирдик. Кирсек эле кызыбыз кушеткада жатыптыр. Түп-түз бойдон. Мындай кыйналып, уже денеси көк-көк, уже
оздору көгөрүп, анан тиги мен сурадым да, эмне кылдыңар кызымды депчи. Силер айтпадыңар белеңер, эмне мага эчтеке деп айткан жоксуңар, силер Севараны менен эле кылабыз дебедиңер белеңер деп. Көрсөм колунда катетер турат, издери турат эменин, уколдун жан башында. Оздору көп, кыйналганы көрүнүп турат да, уже өлгөнү деген уже 1 саат, 1,5 сааттан ашыкта эле болгон окшойт, кыйнашыптыр кызымды. Боорун ачсам, боорунда тактар жана эме, боорун күйгүзүп салышкан окшойт. Мен анестезиологдон сурадым, эмне кылдыңар ушинтип, эмнеге ушундай болуп кетти, эмне жалдырап эмне жүрдүңөр десем, эже биз деген ушу обезболивающий сайсак, ошону көтөрө албай калды деп ушинтип айтты. Мен билбейм, мындай өзүмдү жоготуп эле ошол жакта отуруп калдым деп туруп, колума да карматып коюшту да кызымдычы, көгөргөн бойдон ошол жакта столдо отура бериптирмин ыйлап. Башкасын билбей эле калдым. Мен улам сурап аттым. Тиги макаронду жакшы көрчү эле, макарон бышырып коеюн деп макарон бышырсам, кыз келиниме айтты: "Апа, суп" деди деп. Жанталашып суп асыбай чыктыбы десем жок, чыктыбы десем жок. 6:30 звонить этсем, өкө бакырып кыйкырып аны эле телефонунда эме басып коюшат деле, кыйкырып өкүргөнү. Биякта балам келип калыптыр, аны айдатып алып барсам, бул баланы кармаган боюнча сыртынан бекитип коюптур. Берки балам эшикте муздун үстүндө ыйлап отуруптур. Эми ал жерде көргөнгө өзүм курусум. Балам демелечи, денелери мындай жылуу экен, скорый чакыргылачы. Эми ошол жерде жакын жанында эле 3-чү детский бар. Ошол жерден реанимационный эме чакырса болмок да, бригада чакырса болмок да, колдорунан келбегенден кийин. Чакыра калса келет эле да бирдемке кылмак да. Эчтеке жардам беришкен жок. Бир бешөө тияка качат, бияка качат, ары жук качат, бери жук Качып кетишти да бар. Эч ким жок, врачтардан эч ким жок, ответственный эч ким жок. Эшиктердин баары эле шалак бекип бүт. Эшикти ачышпайт. Анан берки балам мондай терезени бир коюп, нетсе анан ачып жиберишти. Барсам, бул деген уже шокко түшүп калган, уже бала колунда шалкылдап кармап отурат. Носкисини бутунан бери сайган, бутунан бери кан болуп, носкиси кан болуп турат. Колунда катетери турат, жан башына сайганы, мен даже төшүн көргөн эмесмин. Жолдош балабыз келип айтпадыбы, мен ал жак төштөрүн көргөн эмесмин. Баламды карап эле учакта өкүлөп, кыйкырып ыйлай берип. Айгүл төшүнө күйгүзүп салыптыр дебеди. Төштөрүн карасаң, чоң кишиге ушундай эме болса, кандай жүрөгү өйдө атып метет. Мунун жүрөгү жарылып кеткен жокпу деди. Анан кой деп сойдурбайбыз деп эмне кылалы десек, может жүрөгү жарылып кеттиби, эмне болду? Кийин эмелерин алар болсо, видимо, бизди чыгара алышпай, ал жерде димедрол сайыптыр, толтура уколдорду сайыптыр ал жердечи. Булар деген Севаранын берген эмес, булар только эме кылган окшойт. Арзан аналогдарын шылып. Булар общий наркоз деле сайып койгон окшойт. Булбусу деген баланы деген чоң киши чыдабайт дейт, ойлоп көрсөң. Эртең менен ачык алып келгиле дегенине караганда булар наркоз берген. Булбусу деген Севаран берсем, эмне ал эчтеке деле болбойт да, баласын тойгузуп, наоборот, обычно тойгузуп алып келет да. Операция кылып атпаса, тура ичинен бирдеме болуп кетет дегидей. Булардын, значит, деген булар элдерди алдап эле ушинтип эме кылган да. Ал жерде барсаң, анан айтты да, мен деле биз деле байкабай эметсек, ошолор айтты, бул жерде эч кандай операционный блок жок экен бул жерде. Ондай эле бир стоматологический эле кабинет экен, 2 креслосу бар экен. Ой, Кудай-ай, мына карачы, ойноп турган кызым эртең менен апа кушать хочу деп кеткен, ошо ойдон келген жок. Мына до сих пор келиним өзүнө келе албайт. 6,5 айлык баласын, 6 айлык баласын карабай атат. Жалаң ошо кызына кайгырып отура берип. 2 жолу скорый чакырдым, жанталашып кокуйдум. Азыр дагы дарын эмес менен отурат монтипчи. Дагы кичине эме кылбай. Балам андан бетер уже апа кечинде айтат, бир ыктам кыймылдап айтат деп. Ошалап мына мамасы баласын багып отурат. Биз болсо адилеттик издеп чуркап жүрөбүз. Алар болсо крышаларын эметип коюп, сүйлөшөлү, эмнени сүйлөшөт бала өлүп калгандан кийин. Мага миллион эмес, алтын башын, менин кызым аман болсо мага ошонун алтын башы керек болчу. Мага кереги жок, эчтекенин кереги жок. Ушундай адилеттүүлүк болсун, башка балдар да ушундай страдайт этпесин деп кызымды сойдурганга бардык. Болбосо кенеде кызым несин сойдурабыз?
аны кызыл ала кылып айла жок ушул шакка бардык. Эне аталар да ушундай страдать этпесин, билсин бизде кандай акыйкаттык бар экенин деп. Ойноп турган балам андан ажырап, апа пока деген боюнча көргөн жокмун. Ошо апа пока деп кеткен боюнча. Эми экөө тең бири-бирин күнөөлөп отуратына. Өзлөрүн күнөөлөп, эмнеге алып бардык деп. Эмнеге алып бардык? Мен деле өкүнүп отурам, эртең менен тамак берип койсом калып калат беле деп. Мына акыры ушуга келдик. Акыры бүт беттери атылсын. Ал жерде эмне клиника экен. Болгону стоматологический кабинетке башка эч нерсе жок экен. Медакадемия караган госучреждение болуп жатпайбы болчу? Кантип ушундайды допускать этишет? Адамдарды алдап тарткан сүрөттөрүн ар бир кылган процедураларын жазып турган болбойбу? жазбаптыр, мындай эч кандай эчтеке жазбашыптыр. эчтеке жок. Обычно баласын алып барып уктатканча бала эне карап турат го, кийгизип алып как положено. Эмнеге антип хотя бы энесин бала уктатканча мына моуну сайып атабыз, моуну көрүп атабыз деш керек болчу да. Ойноп турган чырактай гана баламан ажырапты. Ылайым жакшылык көрүшпөсүн. Ой, алар да ушу биздей бостоп калсын. Ушинтип. Башка айтарым жок, эмне кылабыз? Ал жакта операцияда канча болду? Ал жакта операцияда ошол врач Кадыркулова Айганыш кыздын тишин тазаламак. Экинчиси анестезиолог Туратбекова Айнура. Анан алардын жардамчылары, медсестралары ошо Айганыштын, анан Айнуранын жардамчылары экен. Бешинчиси бул ошо жана анестезиянын ошо руководитель экен, ошо Бактиер деген киши экен. Ошол 5 жыл болушту. Постто 2 медсестра отурду, алмак-салмак. Ошолор деле мындай айтып деле коюшса болмок да эмичи. Мен суратып аттым улам. Билип берип койчу деп мындай такыр мындай эме да кылып коюшкан жок да, мындай туруп жардам кылып коюшса делечи, айтып ушинтип. Скрывать этип отурушуптур да биякта баарычы. Билбейм, ушундай мындай халатность врачей аябай таң калтырып жатат да меничи. Андан кийин эмне болду? Ой, исследовательдер келип жанагылардын баарын изяча кылып, жанагы сайган укол эмелердин баарын жыйнап, отпечатать этип, антип мынтип чыгышты. Балам өзү көтөрүп чуркаган боюнча моргка алып бардык. Сойдурбайбыз деп, баягы эмеден өткөрүп коебуз дегенге келди экен бала, кызымдын несин сойдуралы деп. Ал экен деген карасак акыйкат болчудан эмес экен, бүт эле сатылган экен. Кой деп анан эртеси күнгө чейин эртең менен эми бүгүн кечинде союлбайт экен, эртең менен 9-та дегенден 9-ка бардык. 9-ка барсак деле бир жан жок, бир врач сурапай ушул деп койгон жок. Жөн эле бир иттин өлүмүндөй эле. Жөн эле бир ит өлсө дагы окуй деп алып барып мындай эме кыласың. Эртеси ошентип отуруп араң дегенде 2,5-да колоска союп 2,5-да берди. Ошентип деген кызым деген күүгүмдө көмүлдү. Жайына кечинде күүгүмдө бердик. Чоң атасынын жанына алып барып. Кайсыл жакка алып барасыздар? Кочкорго алып барып койдук. Чоң атасы былтыр ушул 17-синде коюлуп калган. Ошон үчүн суранат элем. Эми ушунун баарын акыйкаттуу түрдө баарын Роудун да колу кыска. Баары бул жерден капкайдан гана менин балама звонить этип чыгып атышат, сүйлөшөлү. Эмнени сүйлөшөт? Бала өлүп калса эмнени сүйлөшөт? Эч кандай сүйлөшүү деген болбойт. Мен только акыйкаттыкка жетем. Мындан кийин балдар мындай ата-энелер страдать этпесин. Мындай болбосун. Биздин үйдөгүдөй эч кимге каалабайм мындай караң түндү. Эч кимге каалабайм. Бул аябай чоң жоготуу биз үчүн. Ойноп туруп эртең менен өзүбүз өлүмгө салып берип койдук. Ошон үчүн суранарым акыйкаттуу түрдө жазаларын алышсын. Өз колуңузга. Мен силерге гана ишенем. Ошол жака следствиянын баарын ошол жака алгыла. Следствияны ошол жактан жүргүзгүлө. Мен ушу сизди акыйкат киши деп гана сизден гана суранам. Садыр Нуркожоевич, сиз дагы курсе болуңуз.
мына биздин өлкөдө мына ушундай шалгак кылып өлтүргүчтөр толтура. Адамдын өмүрү менен ойногон алардын балдары жок дейсизби? Алардын неберелери жок дейсизби? Ой, ушундан кийин кандай жашоо, кантип күндөр өтөт? Алар болсо мына свобода жүрүшөт. Биздин үйүбүзгө каран түн түшүп, ыйлап отурабыз биз монтип. Суранам. Ушу только УКМКга берсин, следствие аны. Мен башка бирөөнө да ишенбейм. Уже башкалардын баары уже даже Кыдыршаевич, сиздин өзүңүздүн балдарыңыз крышалары чыгып атыптыр. Сиз өзүңүз гана көзөмөлдөп ушуну аягына чейин жеткирип мага акыйкатты эме кылып бериңиз. Менин кызым да тынч жатсын, түшүбүзгө кирбесин. Ошон үчүн акыркы суранарым силерден ушуну акыйкаттык болсун. Алия 3,5 жашта болчу. Аябай мындай кызды көргөн да эмесмин, мындай чын байкушум болсо аябай боорукер, жаркылдаган, эч кимге зыяны жок. Ушунча мындай не по годам развитая болчу да, акылдуу, орусча, англисча мындай сүйлөчү. Чоң кыздардай Тарткан сүрөттөрүн көрбөйсүң. сүрөттарчы мындай раскраска кылып Мундайлардын баарын боеп чыкчы. Только ушулар менен заниматься. санаганды билчү байкушум. Мындай эч кимге зыяны жок. Ырдачы, бийлечи, бийлегендерин көрсөң ким эле өзүн развить жаса, 6-7 жаштагы кыздай болчу. Ушундай даже вундеркинд болчу. Мындай элден башкача кыз болчу, аябай. Айтып өткөзсүн. Ырдагандарын көрсөң, бийлегендерин көрсөң, күнүгө папасына звонить этип, папа сени сүйөм, апа сени сүйөм деп турчу. Апа ыйлабачы, мен ыйласам коркуп атам дечи. Ой, Кудайым-ай. Сиз менен уктачу? Мен менен жатчу. Кичинекей 6 айлык баласы бар болчу да, ошондон эле алыстап, эми бул баланы карайт деп, анын үстүнө ыйлак болуп баласы. Мен менен жатчу, мен менен турчу. Так ошол күнү мамасы менен жатып келген. Папасы жумушта болчу, мамасынын койнуна жатып келген. Коштошкондой мамасы менен барып койнуна жатып келип атпайбы? Эртең менен мен менен коштошуп, апа пока деген боюнча кеткен боюнча келген жок. Атасына көргөнгө көп эстеп калган деп айттыңыз. Ошо стоматологияга алып бараткан күнү машинанын астына отургузуп койгом да, өзүм артка отурулгам, папасын жанын астына отургузуп. Бир убакыт эле ата привет деп терезенин асманды көздөй карап ушинтип атпайбы? Аны эмне эле болуп атасың десем, атам мага привет деп атат, чоң атам деп ошентип. Ошол деле мындай серьез воспринимать этпептимин да, мындайчы. Өзү атасы экөө жаны бирге болчу. Күнүгө эртең менен сүткө бул только сок иччи, ошо агушага барчу күнүгө. Атасы өлгөндөн кийин аябай жаман болуп жүрдү. Мен даже ошол өзүбүздүн комнатада экөөбүз чогуу жатчыбыз. Атасынын сүрөттөрүн алып карап. Ошентсем да мен атамды сагындым деп калчу ыйлап. Эми бала да сагынса сагынгандыр деп. Бирок ошол 2 жаш болчу ал убакта. 2 жаш каяка баргандарынан бери атасы менен каяка барып ойногондордун баарын билчү. Чоң кыздардай болчу. Токтогон магазиндеринен бери билчү. Ушул магазинге токточубуз. Мага атам мон алып берген, мага очко алып берген, мага бул машинаны алып берген деп. Бөбөгүнө кандай мамиле болчу? Ал менин бир тууганым бакайчик деп турчу. Кээде мамаң жаман, папаң жаман деп койсун. Апа ал менин мамам да деп ыйлачы. Ал менин папам да жакшы көр деп. Ушундай боорукер болчу. Эртең менен булар келгичекти, туруп келгичекти. Бакайчикти алып келеби? Бакайчик, бул менин бир тууганым деп өпкүлөп турчу. Аябай защищать этип турчу да. Көтөрөм деп мындай аракет кыла берчү. Байкушум бутунан өбүп, колунан өбүп, мындай байкушум аябай мээримдүү болчу да. Братишкам деп мындай кичинекей, өзү кичинекей болсо дагы аябай мындай күйүмдүү болчу да. Бөбөгүм депчи. Билбейм башка, өзүм деле Мындай кызды мындай мээримдүү, мындай аябай ушундай акылдуу 3,5 жаштагы кыз деген мындай акыл 6-7 жаштагы балдардай болчу мелери.
баарын билип турчу. Оюнчуктардын өмүрү сындырчу эмес. Кандай эмне алып келсең өзү ушундай вниманияны жакшы көрчү. Кээде кайгырып ушинтип отуруп калсам, мамоо эмне болду? Сен ким капа кылды деп. Настроениясы жок экен деп ушинтип айтып турчу. Эмне болгон? Настроениясы жок экен деп турчу. Ой, Кудайым-ай. Азыр тергөө жүрүп атат да. Анан ошол операция кылган врачтар өздөрү эмне деп атышат? Кечээ күнү барып Октябрьский РОВДга показания берип келдик. Баарын кандай болгонун бүт баарын эметип алды. Показания берип келдик. Эми алар айтпайт да бизге мындай кылып атат, андай кылып атат деп айтпайт да. Эми Следствийный тайна деп коет, биз айта албайбыз. ишенем ушуну эми баарын акыйкатка жеткизип ушинтип баарын жаза ушинтип күнөөлөрүн мойнуна алсын. Күнөөлөрүн мойнуна алып, биз кайгыргандай алар да кайгырсын. Ушундай жаркылдаган кызымды ким мага кайра кайтып бермегиле. Жазаларын алсын. Антпесе булар кайра эле биз азыр унчукпай койсок, макул деп кечирип койсок, кайра эле ачып алып, да элдин убалына калат. Канча деген балдар страдайт этет. Канчасын инвалид кылат булар. Ооба. Биз именно ушул ата-энелерге кайрылып суранат элем. Ушул частныйларга алып барбай эле койгула. Булар асмандын башы акчаны аябай сурайт. Балдарыңан деги аяй албайсың, бересиң. А бирок толук жок, акыры өзүбүз ушинтип ыйлап эч ким жооп бербейт экен. Тиши Качып жок болот экен. ушу тиши шишибесе алып барбай деле коймокпуз да. Байкушум аябай кыйналып ошол күнү. Аябай шишип кеткен эле ошо эмелер, жосуналар. Ушундай ошибка кылбагыла деп атайын биз ушундай интервью берип атабыз. Энаталар ошибка кылбагыла. Мына биз ошибка кылып алдык. Ушинтип балабыздан айрылып калдык. Эч кимдин үйүңөргө мындай жамандык каалабайм. Ушу айта турчу сөзүм ушул баарын күнөөлөр жазасын алсын. Ушу кызымдын арбагы ыраазы болсун ошол. Кийин өкүнүп калбагыдай ушунун баарын. Мен такыр ушу акырына чейин сойдуртканга макулун бергим келген жок да моргкочу. Айла жогуман эле ушу бүт баары мыйзам чегинде болсун деп айла жок ушу макулдугун бердим. Эми ушунча эми следствие болуп, ушунча экспертиза дагы кылышты эми. Бүт баарын мыйзам түрүндө, акыйкат түрдө күнөөлөрүн алышсын. Милициядан териштирүү жүрүп жатканын жана медициналык же фармацевтик кызматтар тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш иши козголгонун, күбөлөр суралып жатканын билдиришти. Мекемеден тергөө купуялыгына таянып, дарыгерлер кайда экенин айтышкан жок, бирок кыздын жакындарынын айтымында алар эч жакка чыкпоо тилгаты менен бошотулган. 22 декабрда Саламаттык сактоо министрлигинен бул иш министр Алымкадыр Бейшеналиевдин көзөмөлүнө алынганын, тиешелүү комиссия түзүлгөнүн билдиришти. Бул эки клиника тең азыркы маалда ишкерлиги токтотулуп турат. 21 түштөн кийин келип, укук коргоо органдары келип кайрылышкан. Укук коргоо органдары кайрылары менен министрибиз Алымкадыр Сайдынович Бейшеналиев өз көзөмөлүнө алып, дароо комиссия түздүк. Комиссия 13 адамдан турат. Комиссияга жалаң кесипкөй врачтарды киргиздик. Жыйынтыгын комиссия иликтеп чыккандан кийин айтабыз. Биз наристенин тишин дарылаган дарыгерлерге кайрылдык, бирок жооп ала албадык. Каза тапкан 3 жашар Алиянын атасы соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатышканын кабарлады. Биз бул ишке дагы да көз салып турабыз. Айыпталуучу тарап комментарий берүүгө даяр болсо ачыкпыз.